Бул жерде 3 амал берилген. Алардын маанилерин чоңдуктарына карата иреттөө керек. Эгерде амалдарды карай турган болсок, 3дөн 2 көбөйтүү 8ден 7. 7ден 8 көбөйтүү 3дөн 2. 5 көбөйтүү 2 бөлүү 3 көбөйтүү 5. Бул жерде өзгөчө маани бере турган нерсе сандардан баары 3дөн 2ге көбөйтүлүп жатат. Бул жерде дагы 3дөн 2, ал эми бул жерде дагы 3дөн 2. Дагы да түшүнүктүү болуусу үчүн баштан жазып алабыз. 8ден 7 көбөйтүү 3дөн 2. Биринчи амал 3дөн 2. Ал эми экинчи амалды жазып алабыз. 7ден 8 көбөйтүү 3дөн 2. Ал эми үчүнчү амал 5 көбөйтүү 2 бөлүү 5 көбөйтүү 3. 5 көбөйтүү 3. Негизинен бул амалды бул түрдө дагы жазып алсак болот. Андагы сандарды 5ден 5 көбөйтүү 3дөн 2 деп жазып алсак дагы болот. Алар бир эле маанини берет. Анда амалдардын чоңдуктарына карата аларды иреттөө үчүн алардын ар биринин кандай чоңдуктагы сандарга көбөйтүлүп жатканына өзгөчө маани беребиз. Бул жерде 5ден 5 негизинен ал 1ге барабар. Демек 3дөн 2ни 1ге көбөйтүп жатабыз. Эгерде аны визуалдуу түрдө көрсөтүп ала турган болсок, бул жерде анда бул бийиктик, бул нерсе 3дөн 2ни көрсөтсүн. Бул нерсе 3дөн 2ге барабар. Мунун бийиктиги 3дөн 2ге барабар. Анда негизинен бул нерсе 5ден 5 көбөйтүү 3дөн 2ге барабар. Ал эми калган сандарды ушул нерсеге, ушул амалдын маанисине жараша салыштырып алсак болот. 8ден 7 көбөйтүү 3дөн 2. Бул жердеги 3дөн 2ни биз 1ден кичине болгон санга көбөйтүп жатабыз. Себеби 8ден 7 1ден кичине. Демек, бул жерде аны визуалдуу түрдө көрсөтүп ала турган болсок, бул амалдын мааниси 3дөн 2ден кичине болот. Себеби аны 1 санына эмес, 1ден кичине санга көбөйтүп жатабыз. Бул нерсе кийинки амалды түшүндүрсүн. Анын бийиктиги 8ден 7 көбөйтүү 3дөн 2ге барабар. Анда бул нерсенин бийиктиги амалдын маанисине жараша аны сүрөттөп алдык. Ал эми үчүнчү амалды карай турган болсок, ал 7ден 8 көбөйтүү 3дөн 2. Бул жердеги 3дөн 2ни 1ден чоң санга көбөйтүп жатабыз. Себеби 7ден 7 1ге барабар. Ал эми 7ден 8 анда ал 1ден чоң санга 3дөн 2ни көбөйтүп жатабыз. Демек, аны дагы визуалдуу түрдө көрсөтө турган болсок, анда бул амал бул түрдөгү нерсеге барабар болот. Бул түрдөгү нерсеге барабар. Бул жерде 7ден 8 көбөйтүү 3дөн 2ге барабар. Анда бул нерсенин бийиктиги бул амалдын маанисине барабар деп эсептеп алалы. Биз 3 амалдын тең маанисин визуалдуу түрдө алардын чоңдуктарына жараша көрсөтүп алдык. Демек, 5ден 5 көбөйтүү 3дөн 2 негизинен 1ге көбөйтүлгөндүгү үчүн ал кайра эле 3дөн 2ге барабар. Биз бул амалга жараша калган амалдардын маанисин салыштырдык. Анда ал амалдан кичине болгон 8ден 7 көбөйтүү 3дөн 2. Ал эми андан чоң болгон амал 7ден 8 көбөйтүү 3дөн 2. Берилген 3 амалдын маанисине жараша аларды бул жерде иреттеп көрсөттүк.